Баарын башынан баштап айтып бериңизчи. Саламатсыздарбы? Ал күнү мен сиздерди чакырып, өзүм байланышка чыга албай калгандыгым үчүн кечирим сурайм. 4 балам болгондуктан мен аларга телефонумду таштап кеткем. Өзүмдүн атам турмушу тынч болсун деп мага жер алып берген ушул күндө. Ошон үчүн биз мына Баткенский область Кадамжай районуна карайт экен. Ошол Кадамжайга барышым керек болуп, мен Кадамжайга силер оштон чыккым дегениңерде мен Кадамжайга 1 сааттан 2 саатта келип калам деген өзүм ориентир алдым да. Ошентип үлгүрбөй калдым ал жакта жүрүп. Мен кечке дейин ошол жакта болуп калып, звонок кылайын десем, телефонум жанымда жок болуп, балдарым кайра өчүрүп коюп аткан экен. Сөз башынан болсо, мени 2017-жылы күйөөм ала качып кеткен. Ооба, мен ошол үйгө барган күндөн баштап ушул күнгө чейин 8 жыл, 7 жыл десем болот, жакшы жашадым. Акыркы 8-жылым такыр кыяматтай өттү. Мен ушул жашап жүрүп эле тирүүнүн өлүгү болгондой күн өткөрдүм да. Анткени кайненем 2023-жылы август айында өттү, 10 ай төшөктө жатты. Ага дейин кайненем бар болгондо баары сонун болчу. Кайненеңиз менен жакшы мамиледе болчусуз. Ооба, кайненем мени сен мугалимсиң деп мага мотивация берип, апасы кызындай эле болчубуз. Мен адилеттүүлүктү көп жерде талап кылып бетке сүйлөсөм, кайненем күлүп, кагазга ороп сүйлө деп ушундай жакшы жоолорун айтып түшүндүрөт болчу да. Анан күйөөм менен ошол 8 жыл жашап 4 баланы төрөдүм. 4 баланы төрөгү чейин эмнеге кетиришкен жок да. Анан кайнатам бул жерде комментарий берип жатат. Гречка тамакты 3 күн жедим деп. Азыр ушул күндө биз тамакты күйөөм менин туулган күнүмдө аш тортторду алып чыгыпса, кемпири обратно алып келип эшигибиздин астына коюп кетип калган да тепкичке. Ошол катын келгенден баштап эле биздин тамакты негизи жедирбейт. Кийин кайнатам бир күнү мени кайнатама жамандаптыр. Бул энебиз жамандаганда атам айтат: "Сен бакшы кожо кылып мени өлтүрөсүң" деп ушундай дейт да. Кайненем бул адамдын колунан эчтемке келбейт. Рак кылып келинимди өлтүрдү дегени чындыкка дал келбейт. Мен ооба туура кайнатама айткам. Бул аял өзү келген күндөн эле атаң убагыт ойноп кеткен, энеңдин үстүнө аял алган деп жаман көп провокация кылат болчу. Балдарымды тилде бурушуп, ошондо деле баламды сүннөткө олтургуздук январь айында күйөөм экөөбүз чечишип, ошол кайнатама айтып, ушул небереңизди сүннөткө олтургузуп коелук деди, каникулда десек, макул дегенин күйөөм барып сүннөткө олтургузуп алып келгенде балама айткам да, жүр атаңа кирип сүннөткө олтурдум, мусулман болдум деп айтасың деп чоң кызым экөөүн жөнөткөм. Өзүм сырттан эле карап тургам, кирген эмесмин ошол эшикке. Анан балам барганда ушул энебиз эшикти ачып: "Не келдиңер да ошентип эле?" Балам ошондой деп атпайбы? Мен ушинтип келдим, мусулманчылык болуп десе, "Ажап болсун, жоголгула" деп куу бергенде, кызым таарынып, бакырып, ыйлактап келди. Мен сизге барбайм десем, "Неге жөнөтөсүз?" дегенден мен көзүмө жаш алып, өзүбүздүн атабызга неге биз ушундай эме кыла албайбыз дедим да. Анан ошол уулум экинчи кирбейм мен деп көчөдө мен жокто деле келгенимде, "Апа, мени башыма урду, жогол деди" деп. Кайненем раматтылык бар болгондо биздин бар жогубузда ключ салынган эмес да. Анан биз кайнатам экөөбүз кайнатамдын эжесинин үйүнөн тоок алып келгенбиз. Ошол неберелериме жумуртка жейт деп ошондой жакшы максатта алып келип эме кылганбыз да. Ошол жакка чейин даже бизде азыркы убакта тоокканаларда деле ключ бар да. Балдарым сыртка ойноп дарбазадан чыкканда воротон деле култап коет, үйгө кирбей калышат. Адырдын башында көрдүңөр да үй кандай. Алар кыйкырып ыйлактап калса мен укпай калам үйдүн ичинде болуп. Анан машинаны деле үйгө киргиздирбейт, бул жака алып келбе деп. Азыр көрүп жаткандай 4 балам кичүү, эң чоң 6-да, 7-ге эми чыгат. Балдарды бирденеге түшүрүш керек, көтөрүш керек. Анан грантыбыз бир дегенде анан ал суудан ичпейбиз да биз, булактан ташып ичебиз. Баклажкаларга толтуруп келем. Ошол баклажкаларды түшүрүшүм керек. Бир күнү кайнатам ошентип машинаңды киргизбе дегенин мен айттым, азыр ногуларды түшүрүп алып, кайра алып барып коем десем, мени ит айтпаган сөздөрдү айтып, эми мындай айтканда, кагазга ороп сүйлөгөндө сойку болуп, кимдер менен жатып дегенге чейин барганда, ооба, кайнатамды бул жерде жамандагым келбейт. Анткени кайнатам ушул күнгө чейин мени кызым деп кайрылып, кайненем өткөндөн кийин бизди ошол эшикке алып калам деген. Эми кичине абысынын келгенине 1 жыл болгондо күйөөм жүргүлө квартирага чыгайлык деп, кайненем августта өтсө, биз октябрда төрөйүн дегенимде квартирага чыкканбыз. 3 айдын акчасын октябрь, ноябрь, декабрда төлөдүк 3 айга.
Анан күйөөм Россияга кетти. Мен октябрда чыгып 9 октябрда төрөдүм. 40 чыга элек убакта күйөөм Россияга кетти. Жүк ташып иштейт болчу. Күйөөм кеткенде кайнатам келип жүрдү үйгө. Келип жүргөндө ушул аял менен телефондон сүйлөшүп жүргөндү билгем. Мага чейин эле үйдөн сүйлөшкөндө кичи абысыны билчү Кийин ошондо келип жүрүп, мени кайнатам бир күн жүргүлө силерди мен ошол эшикке алып барам деген. Адырдын үстү суук болот. Ал үйдө мындай печкага от салганга күйөөм деле жумушта болчу. Ошентип макул деп мен сүйүнүп, эми ошол эшикте барган эшигим, кайненемдин элестери деп ошол эшикке баргам. Барсам өзүнүн тууган уругун чакырып, кайнатам айткан: мен ушул келинди алып калдым, шустрая бар жоктон балдары колума суу куюп жарап калды, келин бакты деле карайт деп ошондой деген. Анан мени ошол кайнатамдын эжелери баары дуба беришип: энеңдин эмне болсо да тарбиясын алып калдың, эми ушул эшикте энең бизди кантип күтүп алган болсо, сен деле бизди ушинтип күтүп ал деп ошондой дешкен. Анан мен макул болуп калгам. Кийин көрсө, ал квартираны декабрга чейин жашашыбыз керек да, мени ноябрда ошентип алып келип коюп, ал үйгө ошол азыркы аялын ташып жүргөн экен да. Ошол квартирада мен 1 айлык балам менен, 4 балам менен келип жатпайм ошол адырга келип отуруп. Кайнатам квартирада ошол аял менен жашап жүргөн. Ошондо кайненем өткөнүнө 3 ай болгондо бул катын өзү келип жашап алган. Кийин бул бекинип келип жүрүп, кайнатам майла жок мен менен тааныштырган бул аялды. Эч кимге айтпай эле кой, энең жылдык өткөндөн кийин жарыя кылабыз деген. Макул болуп, бул энебиз менен жакшы катташкандай эле. Кийин ал деле үйгө келип жашап кетип жатты биз квартираны тапшыргандан кийин. Ошондо кичүү келинибиз төрөп чыгып, декабрь айында үйдө жүргөндө бул энебиз үйгө келгенде: жеңе, бул ким деп таң калган да. Билбейм деп мен эме болгом, не то положение болуп, кайнатам масырак убагында алып келип алган экен да. Анан мен кеттим, апам үйүнө барып келейин деп 4 баламды алып качканга, жана абысымдан эми уялдым да, жеңем баарын билип туруп эмне болуп атат дегенсип. Анан бул аялды айттым кийин: атам ушинтип классташ менен жашап жүрүптүр десем, ал деле түшүнгөн. Бул аял өзү келүүсү боюнча айтат: атаң мас болуп эле мени алып качып келген, имамды чакырганбыз, намаз эми никебизди окуган дейт. Эгер мас адамга нике окуса кандай өтөт? Бул жагы биринчи шариятка караганда. Анан менин күйөөмдү 3 талак кое берген, жийиркенем деп сүйлөйт да бул аял. Бул келген күндөн баштап такыр күн берген жок. Мен бир ооз. Эмнеден башталды экөөңүздөрдүн чыраңыздар? Мен ал аялга өзүм деле шоковый состояниядамын. Мен мектепке кетсем, 3 баламды алып барып алып келем. Бирөөсү кичүүсү апам 1 жашка чыга элек сентябрда: эми атаң башкага үйлөнсө, ке балаң, кичи балаңды мен карап берейин дегенде, мен кичүү баламды апама бергем. Сүттөн чыгарып бергенде, ошондо мен 3 бала менен экөөсүнү садикке, бирөөсүнү мектепке өзүм менен чогуу алып барып келет элем. Ошондо биз барып келип жүрсөк, бул иш кылбайт, кызмат кылбайт деп ошентип күн бербейт мага. Болбосо казан аягыбызды бөлгөн кайнатам. Анан бөлгөндө дагы ошол август айында кайненемдин жылдыгы болуш керек эле, Курбан айтты өткөзүп койгондуктан 1 аптадан кийин эле бул аялга жашап алган. Жүзүн жарык кылып, эми алып келдим аял деп ошентип жарыкка чыгышкан. Жарыкка чыккан күндөн баштап кайнатамдын карындаштары үйгө келгенде, ушул аялга бул жакты саздайбыз деп мурунку энемдин жүк тагыны антебиз мынтебиз дегенин мен кайнэжем айткан да, апам жүктөрүнө тийишпей тур. Тийиштирбей тургун мен өзүм барып бошогом да, порядкалап анан бошотуп берем. Ага дейер апам жүктөрүгө тийишпей турушсун дешкенден, мен кайнэжелериме айтканмын: ушундай кылат экенсиздер десем, сен ээлик кылып калдыңбы бул үйгө, сен кимсиң деп мени шыпырыгы менен кубалаган бир кайнэжем. 2-3 ушундай бакшы аралаш иш кылышат. Анан ошол убакта кайнэжем: сен билесиңби кимдин куйругун делип алдың? Умай эненин куйругун деп эледиң. Мен сени, күйөөмдү айтат да, экөөңдү бир күн дагы жашатпаймын. Көрөсүң, энеңди сен өлтүргөнсүң, атаңа күн бербейсиң. Атаңды дагы өлтүрөйүн деп, эмне акем үйлөнгөнүгө көрө албай атасыңбы? Бул жеңебизди баткызбайын деп жатасыңбы деп мени шыпыргы менен кубалаган да. Аны кайнэжем, кайнагам баары билишет. Ошондо мен кайнэжемдин, кайнатамдын карындашынын эмесине калгам. Кийин мен айткам: мен сиздерге эмне кылдым? Келсем чайыңыздарды берип атсам, андай дебең мени десем, балдарыңдан кайтсын деп каргап, жаман сөздөр менен тилдеп. Анан мен баардык нерсени көрүүчү Аллах.
Аллахка салдым, Аллах өзү кантип таразалайт, өзү билет деп калгам. Ошентип жашап жүргөндөн уже менин шкафтарымдын үстүнөн чириген алмалар табыла баштады. Уже мени дубалап башташат. Кийин эле сентябрь айында мен өзүмдөн кетип жыгылам үйдө. Анан скорый менен больницага барып жатып калганда мага диагноз коюша албай калат. Кийин апам атамдар кайра кыжалат болуп чалып, эмне болуп атасың дегенден ушинтип башым айланып тура албай атам десем, өзүмдүн атам мечитке алып барып мени 3 күн катарынан окутканда бутка туруп кеткем. Анан октябрь айына, бул сентябрдын аягында мен больницада жаткам. Октябрдын башында чыгып үйгө келгенде кайненем уже кошуна келиндерге айтканда, кайсыл жери ооруганын билбей эле жиндиге өзүнү салып жиндикке жатат деп сөз кылган. Аны менин жакын эле кошуналарым баары 8 жыл отургандан кийин бири-бирибиз менен катташып билишебиз да. Ушундай болгон. Кийин күйөөм ошол убакта мага бир да чалган жок, жазган жок. Эмне болдуң да деп кабар алган жок. Уже жанакындай эле мага жашатпайм деп, эми билбейм, өздөрү Кудай көрүп турат. Суу аралатканбы, күйөөм экөөбүз такыр байланышпай калдык, чалбай калды. Күйөөм менин атымда, мен мектепте мугалим болуп иштегендиктен мага без ограничения кредит бере берет, мындай айтканда. Ошондой кредит алган болчу. Күйөөмө кредиттин салгандай мындай деп жазып чалганымда деле уже мен уккусу келбейт болчу. Анан мен билет алдым. Россияга кетем, кече ооруп жатсам эч кимге керек эмес экен, мен бутка турсам анан балдарыма керек болот экен деп билетти жөнөткөм деп билгенин кыл деген күйөөм. Анан мен үйдөн балдарымды алып чыгып мектепке, садикке таштап, кичүү балам апамда болчу. Кайнатамыз 4 баласын дейт, жок, 3 баланы эле карашкан. Кийин мен чыгып энебизге чалгам. Эне ушундай болуп жатат, мен жөнөдүм. Күйөөм деле ушинтип атат десем, туура кыласың кызым. Бар, өзүңдү ойло, балдардан кыжаалат болбо. Өзүм багам, өзүм карайм. Сен иштеп үй сал. Эриңе ишенгичең эки босогуңа ишен деп мага ошентип мен шаардан чыгып кете эле келип, уже чоң абысынгым чалдат да. Эмне болдуң, эне өзү ушинтип айтты го деди. Мен уже тойдум жеңе дедим. Мен ошол үйдө олтурсам, мага бардыгы келип, мисалы мындай айтканда, кайнежелерим бардыгынан кордук көрүп бүттүм да, ошо мени защищать эткен кеч болбой калды. Новосибирскке баргандан бир күн дагы мен дем алган жокмун. 28 ноябрда балам туулган күнү болот болчу. Анан мен балама айткам, балам, мен бир айда келем. Мен өзүмө туруп, жанагы ситуациядан чыгыш керек болду да. Анан ошентип кеткем. Комментарияда деле ошол эжем жазып атат. Бир күн дагы дем алган жок, ыйлактап, кайненем, азыркы кайненем үйгө барсам баткызбайт деп, мен сиңдим ушинтип чыгып, ито мен иштеп келип, ошол акчаны чогултуп келип, ушул жака келгенде кайра эле өздөрү алып коюшкан да менден. Мен канчадаган көз жаштарым океан болуп агып кетти. Менин акыбалымды билишкен жок ошол убактагы, бирок ошол. Эмнеге берип койдуңуз өзүңүздүн иштеген акчаңызды? Ооба. Эми жаманаттуу кылгым келбей жатат. Ушундай бериш керек болду, бердим. Ошондой болду. Кийин бул кайненем айтат эле, холодильникти ачсаң мышыга сыгып тура тургандай пустой. Ар бириңер 10 миңден чогултасыңар. Атаң 10 миң чыгарат, мен 10 миң чыгарам, сен 10 миң чыгарасың деп. Бул кайненем ушунча Россияда деле питанияга 10 миң чыгарбайсың го, кандай эле 10 миң айына чыгармак экенбиз деп кайнежеме ушундай айтат болчумун да, ушундай 10 миңден чогулткула деп. Анан кайнатам балдарына айтканда, силер кыжаалат болбой иштеп акчаны салгыла, мен силерге үй кылып беремин. Бирок аялыңардан эч качан кыжаалат болбогула, мен өзүм бул жакта иштеп, продуктаны мен ташып багып турам деген да. Ошондуктан бизге күйөөлөрүбүз антип акча салбайт болчу. Кичи абысырым деле күлөт да, атама сабиз ошондой пияз ала келесизби ата десе. Атам жумушка кетсе артынан эле чанакы энебиз айтат экен. Күйөөңөргө айткыла, эркек кишиге продукттан айтса жаман көрөт деп. Биздин энебиз ушул убакка чейин атам, мен балдарды багамын, балдардын тапканын чогултуп үй кылайлы деп. Ошол чоң кайнаган бөлүнгөн, артынан эле мен бөлүнмөкчү болгом, бирок кайненем ооруп калып, ушундай эмеге түшүп келип жатабыз ситуацияга. Ошентип ноябрда мен эмеден келем, Россиядан келем. Келгенден кийин балам туулган күнү күйөөм экөөбүз ошол арасында сүйлөшкөнбүз, сен бар дегенде мен айткам, эгер сиз барсаңыз Кыргызстанга мен барам, болбосо мен деле өзүмдү ырастап бутка турушум керек, ден соолугум болбой калды, мени ал жакта уже психически жеп өттү деп айткам да. Мени коргой ала турган адам керек болуп жатат мага. Мен өз ата-энеме барып, менде ушундай күйөөм кетип калып, 1 жылдан бери мага чалбай калды, балдардан кабар албай калды деп мен ата-энеме айтып барбайм. Жанагы бала сыйлап натасы болуш жактан болуп, ар бир нерсеге ата-энемди мен эме кылгым келбейт. Ата-энемдин ишенген эле кызы менмин. 5-4 тууган болсок, ошолордун
арасынан ар бир үйдөн бирден болот го. Мен кыз кезимде эле өзүм иштеп, атама машина миндиргеп, атам дагы атты баштуу жакшы эле айылдын аксакалы мындай айтканда. Анан алып кет деп айткан кайнатам, ошондо апам менен атам барганда. Атам алып кетем деп мен айтканда мен айткам. Макул, мына кичүү балам алып кетиңиздер, мен эртеңге чейин жүктөрүмдү кийим кечем чогултайын, машина менен сразу алып кетем деп. Макул болгон. Кийин күйөөм айткан, атам, бул 4 бала сеники, кызды жалгыз бергенмин. Менин ата энем балам десе, мен деле балдарымды дейт экенмин да. Мен бир жалгыз башым менен келип 4 баламды алып ата энем эшигине барып олтурушкан намыстанам да. Ал жерде мен өзүмдүн акем канча жылдан бери Россияларда иштеп, жеңемөкө үй салып жатат да. Балдары бар. Балдар менен балдар батышпайт. Макул, азыр ушул күндө барып калдык эми. Квартирадан деле кулуп бардык мындай айтканда. 4 бала менен. 4 бала менен, ооба. Кийин ошол декабрда ушундай ситуация болгондон кийин атам алып кетем дегенде кийимдерди чогултуп, мен түнү менен калгам. Кайнатам айтуусу боюнча кызын алып кетпей койгон дегенден. Анан эртеси күнү эле машинаны алып келип туруп, сразу эле кантип алып кетет элең. Эми 8 жылдан бери отургандан кийин Россияда 1 жыл отуруп көчкөндө кандай болот? Мен 8 жылдык буюмдарымды ал жерде чогултайын деп макул болуп калгам да. Баары кеткенден кийин биз кайра эле күйөөм экөөбүз жана жерде ойноп кеткенбиз да, күлүп чайнапчы. Биз негизи өзү уруша турган деле оюбуз жок да. Күйөөм деле жылдыздуу мындай жакшы эле жүргөн адам. Ошон үчүн экөөбүз тилибизди бири-бирибизди жакшы түшүнүп табабыз. Бирок ушул аял келгенден кийин мени күйөөм атасы аялың мындай деп кайнагамды чакырып, күйөөмдү чакырып ошондой бергенден мени кайнагам деле келип үйдөн сүйрөп кууган да. Ошондо мен кетпейм дегем. Азыр күчүм Кабар албай атабыз сиздерден. Ооба, сүйлөшпөйбүз деле. Неге дегенде ал атам нерesi ошол дейт. Түшүнөм. Бирок атам ошол аял караны ак десе, атам ак деп ушинтирет. Кара ак чайып десе, ак чайып, капкара чайып десе, капкара деп атам ошонун сөзүн чыкпай отурат. Бир да жамандаган жок. Кайнатамды болбосо кагып, чилтип, урушуп, кайнатам үйдө элек дейт. Эшикке баардык нерсени эптирип, кайнатам эртең эле чыгып, ушул убакта ушунчалык карыган, телефонунан көтөрүп көрсөтөм, менен жашаганда кандай жакшы киши болчу, жаштай эле көрүнөт эле. Азыр ушундай ой менен алышып, бул аялына бир нерсе десе кетем деп коркутат. Бирок кетем деген кетпейт деле да. Анткени балдары ал жактан балдарына айылга мени кууп салган деп уят болуп аларды ал жактан. Баласы айтат, ошондон кийин мен Россияга кетип калдым. Апам менен 9 айдан бери кабарлашпайм. Апам ошентип мен сыртка чыкканымда бар көчөдөгү адамдар апаңарды элге бербедиңерби дегендиктен намысым жолчодой кеткен. Апам бизди укпайт. Кызым болсо экен үйгө деп сүйрөп келе турган. Бирок мен атаңарга деле чалдым, атаңар деле мени кагып чилтип урушуп салды. Күчүң жетсе кууп салгыла деген. Анан жанагы жыгачтып эле бирөөнү бир адам оңойсундурат го, көпчүлүк болсо сындыра албайт. Эгер күйөөмдүн ага энелери мага болушуп мен тарап болуп турганда андай болуп кетпейт эле го дейм. Бирок алар деле атасын угат, туура, алыс деле колдойм. Эгер ушундай ситуация болсо мен деле атамды ойнотмокмун, атам тарап болмокмун. Азыр бул жерде мени кечегинде урганда мен тергөөчүгө келгенимде тергөөчү айткан да, 2 саат тергеген мени. Кийин үйгө барып нервден ооруп калып 2 күн жатып, кийин адвокатка чалам, менде ушундай ситуация болду десем, адвокат өзүнүн эмесин, оюн айтып ушинткен. Мен ошол убакытта ой менен баардык нерсени алышып, чала турган инсанда мындай неге интернетке жүктөп атасың? Анда мен WhatsApp-тын эле статусуна койгон болчумун да. Койгондо элдин баары өзүнүн тууганы, кошуна колун мага ушинтип жазышкан. Мен ошондой эме менен алышып, бир апта үйдө жатып калгандан кийин тергөөчүгө чалам, эмне болду, мен иштедим десем, кел дегенде барганымда, ал ошол убакта мен келген күнүм мага токтом берген экен да, экспертизадан өт деп. Ал мени экспертизадан бир апта өзүм менен алышып, жанагы нервстриц болуп, ошол менен алышып ооруп жатканда мен такыр оюма келбептир. Не кагаз бергенди эле окубаптым негизи. Кийин кана бул эменин кагазы экспертизаны дегенде, барыш керек беле десем, мен сага ушул кагазды бергем дегенде мен экспертизага барсам, ал уже отпускага чыгып кетиптир. Кийин мен ошол биз Кызылкия шаарынан болгондуктан Баткен облусуна барып өтүп келесиң экспертизадан Кадымжай районунан дегенде мен
ал жака барганга биринчиден акчам жок. Балдарым дарбыз жемесе даже мен үйгө дарбызын алып келип бере алган жокмун ошол балдарымдын. Ошентип мен барган жокмун экспертизага, бирок сүрөткө тартып алгам. Урганда видеодон деле көрүнүп турат. Кайнатам болсо тергөөчүнүн алдында кана урган жери. Бул чын эле сен видеого тарткан дейт. Мен киргенимде эле айткам да, анда жөн келбей, менин буюмдарымды алып кетем. Ушул убакка чейин сиздин аялыңыз эшикти туктап киргизген эмес. Өзүм квартирага чыккам, чөмүч эмес, кашык менен тамак куйдум да. Темир чайнек жок болчу, чай кайнатып ичкенге. Жанагындай чукул кесе болот го, ошонун ичине кайнатып, анан типе жанагындай кружкаларга коюп балдарга күн өткөзгөм да. Анан жанагы барып калгандан пайдаланайын деп буюмдарымды алып кетем дейм да. Термос, ушундай чайнек, казан аягымды алып кетем дегенде жанакы аял сковородканы алып чыгат дагы эшикке бир атып салат. Бул менин буюмдарым десем, ушундай үйгө бул кирет да, мени мынандай мойнумдан кармап, айнекедеги сүйрөп барат да, мынтип бугуп алып барганда ага чейин мен канча эмесин жедим да, ортокмогун жедим. Кийин ошол жака барганда мына ак сумкамды мына жаныма алып алгам. Азыр эле ушундай замок ачтым, телефонумду ушундай тартып калган 8 секунд. Кудайга шүгүр, ошол 8 секунд тартып калып менин өмүрүмдү ушинтип сактап калып атат. Адамдар даярданып барган дейт. Ал даярданып барганда жакшы накыл тартыш керек болчу, ар жакта 1,5. А мен успеть кылганым ошол 8 секунд болду. Ой, жаман эле мындай кандай айтсам, үйгө барганда бир апта ушулдагы ооруду. Кийин мен 2 күндөн кийин эле жанагы 2 саат тергөөчүгө эме берип, үйгө барып, эмне ооруп жатат экен деп, мынагынды чечип караганда мына жеринде 2 көкмөк бар болчу да, менде сүрөттөн бар. Сиздер эме кылып аласыздарбы дейм. Азыр мына жерде мен сактап алгам. Анан кийин экспертизага кийин ушул сүрөттү көрсөтүп койсом өтөт го деген ой болгондо, мынагында. А бул нерсе мыналар көрүнбөй калсын деп фонд өзгөртүп туруп мына бизде эме деп. Бирок негативде мыналардын жок болгондо дегендей. Бирок ушул 2 жыл мына жагында болгон. Бул 2 сааттан тартып алгам. Мына ошол энебиз. Мына жанагы кагаз, мына мен кайнатам. Жанагында уже башка. Бул сүрөттө мен кичи балам кармап турат. Бул өзүмдүн энем. Кызымдын кыркы чыккан убагында. Ошондо азыр сиздин талап кылганыңыз эмне болот булардан? Мен булардан эчтеке деле талап кылбайм. Бул аял, мен интервьюну ушул аял берет деп ойлогом. Бирок дагы ушул жерде деле ролду башкарып, кайнатамды отургузуп коюп атат. Мен кайнатама эч кандай арыздоом жок. Көрүп жатабыз ролду ким башкарып атканын. Эмне ошол адам мыйзам түрүндө жоопко тартылыш керек. Мен ушул күнгө чейин музейки оозу менен менде мынтип жаман ой, жаман нерселери менен мындай кордоп келгени мага жетишет болчу. Мен сырттан көргөнүм менен үйгө кирип мен кандай эмени жутканымды билишпей талап. Жашаган адам гана билбесе, башкалары бирини сабыр кыл деп коюшкан. Ооба, сабырдын деле чеги болот. Ит кесесине кайнатам айтат, иттин кесесин талашсаң деле, алсаң деле ит деле өрөткү дейт. Мен эмне ошондой ит чалып деле жокмунбу? Бакан деле бассаң бак деген үнү чыгат биринчиден. Мен акыры адаммынбы, 1 жыл ушул жерде корутуп көрдүм. Макул мен көргөн чакта мен ушул 30 жашка чыгып калам жакында 2 жылдан кийин. Ошол балдарымдын кордугуна мен чыдаган жокмун да. Акыры балдарым ошончо кордукту көрдү. Ушундай кордукту көрсөтсөм кетет деген ой болгон да, бул энемдичи. Акыры кайнатамды мажбурлап мынагыны жаздыргандан кийин мен айла жок чыктым да. Менин балдарым мыйзамсыз түрдө келген ошондо ушинтип кеткен болчубуз. Азыр сот тергөөчү барсам столдо жатып эки кутуну асып коюп, кирсем болот, сен жок болбойт дегенде начальник артынан келгенде эмне ушунча эме жарандар менен эме кыласыңбы, тур жакшына отур деп жанагы тергөөчүнү урушканда чачап калдым да деп кечирим сурап кайра отуруп, эмне болду деп мени шылдыңдап. Кана ал видеодо урган жери көрүнбөйт го деп мага ушинткен да кайра. Ушинткенде мен айткам, эми мен сизге бул жеримди ачып көрсөтүшүм керекпи? Бул жакта мен жолукта болгон аял мен бул жерге кирип эле сизге бул жеримди көрсөтө албайм. Мына телефондон бар дегенимде ал айткан. Экспертиза өтпөкчүн, эми барып жабылат деген. Тергөөгө мени 1 күн 2 күн чыктыргандагы ошол атам менен энем 1 аптадай артынан чуркаганда, эмне үчүн 29-июнда болгон окуя бүгүн 23-июль, уже 1 ай болду. Ушул күнгө чейин каралбай, караган жок тергөөчү, ишимди сотко ашырган жок. Менин ошол бир эле максатым ушул аял мага көрсөткөн кордуктар боюнча, урган боюнча мыйзам чегинде бере элеси менен өзү кандай мыйзам
соттогон болсо ошол боюнча сотко ашыш керек бул иш. Мен ал аялды кетсин деген оюм деле болгон жок. Мага чын-чынына келгенде атам бактылуу болсо болду дейм. Атам ошол эшикте энем өткөнүгө алаксып, ошол аял менен бактылуу жашаса, анан бул энебиз деле билип деген да кайнатамдын балдары, неберелери бар экенин. Бир телефондо сүйлөшкөндө мен айтканымдай шартта жашайсың. Мен өз неберелерим менен качып барып сенин неберелериңе тутулбайм деп ошенткен да. Ошондон эле менин балдарым жактырбай келген күндөн баштап менин балдарым канча ортокмук калды. Күйөөмө айтып деле ыйладым. Мисалы мен өзүм кордоп аткан экенмин, демек буну урса деле эч ким коргобойт экен деген ой болгон да. Ошол менин кайнатам, кайын журтумдагы кайнатамдын балдарына андай менен эчтемкем жок. Булар деле атасынын тарап болуп турат, чындыгында туура. Шариатта деле атасын тандаш керек, атасынын дубасын алып калыш керек. Мен атамды Кудайым буйруса умраларга жөнөтөбүз деп атама айткам. Ошол убакта деле энеме айтып болчумун, сизге дүйнө кездебиз деп. Кудайым буйруп балдарым жашып жеткичейин, атам жашасын, өмүрү узун болсун. Балдарым атасынын дубасын алсын. Булай ошол эле менин эмем. Ал үйгө киргизбейм дейт. Мен кире турган максатым деле жок. Эми азыр мындай айтканда көчөдө калдым да чын эле. Атам үйгө азыр 1-2 ай каникулда батышы мүмкүн. Сентябрдан балдарымдын окуу жайы кайра эле ошол жакта. Мектепке көчүрбөйм, кайра эле ошол жерде окуйт. Балдарым ошол жерге садикке барат. Эми жер алып бердим. Эми үйдү өзүм иштеп тургузуп алам деген максаттамын. Мен алардан бир да мындай эме кылбайм. Ушул аял мыйзам чегинде жооп беришин эле талап кылам.